Assalamu алейкум, урматтуу Бала Саруу эли, аксакалдар. Бүгүн ушундай жакшы иш-чара, маареке өтүп атат. Атамдын эскерүү кечеси десе да болот. Атамдын атынан турнир өткөзүп аткан экен. Ушул турнирде Бала Саруунун жаштары, Астанадан жаштар чогулуп, Бишкектен жаштар чогулуп, бардык бала саруулуктар атамдын эмгегин баалап ушундай турнир иш-чара өткөзүп атканына биринчи Алла ыраазы болсун, экинчиден биздин бир туугандардын атынан ыраазычылык. Ушул турнир жакшы өтүшүнө тилектешпиз. Спорт оюндары болот. Ошого жакшылап катышып бериңиздер. Туугандар, аксакалдардан келиңиздер. Баштайлы. Аксакалдар, арбаңыздар, эжелер, апалар, карындаштар, бүгүнкү Анасбек Жумалиевдин эскерүү кечесине келген, сырттан келген коноктор, меймандар жана анын ыр поэзиясына суктанып, эртең биз да ушул агайдын ырларын ырдап, алардын оондорун чыккан ырларын дайыма биз элге жеткизет кичинекей таланттуу балдар. Бүгүн баарыңыздар күн ачык болсо да куш келипсиздер дейбиз. Мына быйылкы жылы Бала Саруу элинде, Бала Саруу журтунда эбегейсиз чоң эсте калар тарыхый окуялар болуп атат. Жаз башы менен эле дүйнөнү дүңгүрөтүп, алыска атагы чыккан, ала тоо чыккан, бийикте бийик чокудай болуп көрүнгөн эки балбан келип туруп бул жерде республикалык деңгээлдеги чоң семинар, чоң мелдеш, чоң семинар дегеним алардан үйрөнүп, алардын тренерлери, аларды Азияда, Европада, дүйнөнүн чемпионатта жеңген балдар кандай болсок дегенде үйрөнүп турса, экинчилери биз мына ушул силер чоңойтуп берген балдарды өстүрдүк деп алар кубанып жатат. Андан кийин жакында эле дагы тынчтык замандын баатырларын эскерип, мына ушул көчөгө Баатыр Манас уулунун атын койдук. Анда да чоң кайсы жерден чыккан баатыр дегенде чын эле таластан чыгат да, таластын ичинен гана Бала Саруудан чыгат деп дагы баа бердик. Кече гана дагы Бишкек шаарында бир жума мурун, же башкача айтканда ошол 6-күн гана талас жерге келген таланттуу уул кыздарды айтып жүрген дайыма биз Алым Кулырчы менен Замирбековичадан кийин гана чыккан Айманбетович менен Бакай Ташиевдин алардын таланттык эскерүү кечесин биз филармонияда өткөзүп, телерадио берүү менен бардык республика таанытып, мына караглача ата бала дегендер таластан чыгат деп дагы айтты. Эми бүгүн кайрадан биз же шахматист деп айтпайбыз, же коончу деп айтпайбыз, же акын деп баа берген, пародия кылган, же койчу кандай гана тармактагы спорттук ээлерди ээ болсо, кыялдан ыр жазганда баарыбыз ошого дагы ыр оон чыгарса экен деп тамшанып жүргөн оончулар канчалары өз учурунда ага оондор чыкпай калган. Мына ошондой болсо да ал менен бирге инилешинизи жакында билип, анын ар бир поэзиядагы саптарына көрөгөчтүк менен көз салган оончу Бакай Ташиевдин ондогон ырлары азырда элдин эсинен кетпей, жаштардын сүймөнүчүн ыр болуп жатат. Бүгүн ошондуктан биз дагы бир жолу кубаныч менен Бала Саруу айылында таланттуу акын, пародиочу, спортсмен, комузчу, койчу, кайсы гана өнөрдүн ээси болбосун барганда биз таанытканда ал ырдаса, ал спорту болсо Анасбек Жумалиев деп 60-70-80 жылдарда Анасбек Жумалиев Манас районунун Талас областынын ал түгүл республикалык кароо сынактарда дайыма байгелүү баш байгелерди алып жүргөн биздин сыймыктуу акелерден болчу. Мына бүгүн
ошол кечени эскерүү кечесин өзүнүн туулган өсүп жүргөн жеринде кайрадан эскерип отурабыз. Бар болуңуздар, бүгүнкү той, бүгүнкү эскерүү жакшы өтсүн дейбиз. Ошондуктан ачылыш сөз ушул айылдын башчысы табылды, кубандык көрели. Аксакалдар, сырттан келген коноктор, кудалар, апчелер, бүгүнкү ачылыштын башы бул Астанадагы биздин жаш балдарыбыз, жигиттерибиз, Бишкектеги жигиттерибиз, Баласарынын жигиттери уюштурушуп, өздөрүнүн ушул агайдын спорттук немесин өткөзөлү деп башын бириктирип ынтымакка келип, ошо балдарга рахмат. Ушундай кылып атат. Бу жерден футболу бар, шахматы бар, шашкизи бар, ордосу бар, анан күрөшү да бар деп атат. Ошо жигиттерге, ушу уюштурган аксакалдарга, Бишкектик аксакалдарга баарына келгендерге рахмат. Токон акеге, келиңиз Токон аке, сизге туугандарына сөз бер, Токон аке баштап бериңиз. Assalamu alaikum, hurmatli tug'anlar, jamoatlar, Balasar xalqi eli. Alamda yaratgan Allohlarga shek maqtar shular bo'lsin. Alamga nur bo'lib kelgan Muhammad alayhisalomga Allohning salomati, salomatchilik bo'lsin. Yana ushbu yerda o'tirgan bütün qo'noqlarga, mehmonlarga, bardinglarga Allohning esenchiligi, salomatchiligi, yana bereket bo'lsin. Anas akam shu qisqa umrida Anas akamning ko'z olib qisqa umrida Anas akamdan nima çok o'tdi. Anas akam qochib bo'lib ketgancha. Anas akam o'zi rahmat olgur. Nurun Alloh nurlu uzun qabrin. Shuna ko'p qildik ishlar. Eng cho'ng nemizdi Akın Paradis. Ana keyin SSR soyuzining jasuvchilar soyuzi mushadeli. Ko'p qildik ishlarda. Hozirda aytib ketganda sportsmenlar Akın Paradis'te hem oşanın eylesin, jarkın eylesine oşa arkasında kalgan emgegin bitken kısa ömrünün içindeki jatıp ketken emgegini bağlap jarkın eylesine oşunday turnir uyuşturup şuna Kur'an okutuklarına Araqtala razı olsun. Şu uyuşturgan baldarga, Astanadagı, Bişkekteki, uşul jerdeki baldarga, büyük Kırgız eline, Balasarga Araqtala razı olsun. Rahmat, tabir yolu. Bugün Çin'indele Anasbek ake jönündө söz болгондо алар менен бирге жашаган айылдаштары, алар менен бирге иштеген мына бир жагы куда, бир жагы кыргыз эл жазуучусу Элбай Отунчуякович отурат. Бир жагы бизди окуткан агайды дайыма агайдан үлгү алдык деген окуучулар отурат. Биз спортсмен болуп шахматтан республикан чемпион болгон балдысы да келе албай калыптыр. Ал турат. Койчу, баарыбыз агай бизге салым кошкон адамдарыбыз отурат. Агай жөнүндө эскерүү болот. Агай жөнүндө жакшы сөздөр айтылат. Агайдын эмгегин эске алыш үчүн мына быйыл 76 жыл болсо, кайра 3-4 жылдан кийин 80 жылдыгына даярдык көрөбүз деп атат. Жана башка да көптөгөн суроолор, жана көптөгөн ойлор, жана сунуштар айтылат. Азыркы сөз кезегин Покровка айыл өкмөтүнүн башчысы Мукталы Бошкоев сизге беребиз. Урматтуу Баласар айылынын тургундары, урматтуу коноктор, мына бүгүн жашынакай ушу Анасбек агайды кимдер гана тааныбайт. Менимче республиканын баары жана сыйлыктардын баарын айтып өттү. Мен кайра кайталай бербейин. Мен көргөн катары ушу Анасбек агайды жаңы келип ушу калкуу Талас колхозуна жумушка киргенде жер комитетине жер айдыс болуп кирип атканда бул кишини ошол жерден таанышкан урматтуу аксакалдар. Бул кишинин куруштугу, бул кишинин мындай бүт спортто да, музыка жагынан да, баардык жагынан келишкен агай эле да. Себеп дегенде бул агайым келгенде ошо таанышып атканда сөзүнүн куруштугу, так сүйлөгөндүгү, тазалыгы мага абдан жакканда бул кишиники. Ой балам, сен мында жаңы келип атсың, муну жашынакай кылып так чечип бер деп мага көп тапшырмаларды берген эле бул киши. Анан энди бул кишиге жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоозунда, анан калган өмүр жашын ушу туугандарына берсин. Анан ушу кечени уюштуруп жаткан жанагы Астанада иштеген
ошо дакелерибиз, инилерибиз адан тышкаркы Бишкекте иштеген, уюштуруп ушу Анасбек агайга бүгүнкү ушу элдин батасын алып, төлөө кылып дегендей, Куран окутуп дегендей, ушу акелерге чоң ыраазычылык. Ар дайым ушу Бала Саруу айылы учуу куур эмес, себеп дегенде жана ажыкем айтып өттү. Чемпиондор, дүйнөнүн чемпиондору чыккан берден, атактуу жазуучулар чыккан. Бардык ушу Бала Саруу айылында, ошол үчүн мен ушу Бала Саруу айылына сыймыктанам ар дайым. Ар дайым ушу келечек кең болсун Бала Саруу айылда, аксакалдуу урустар ар дайым ушу бата берип, жаштарыбыз ишке иштеп дегендей, жашынакай ушу ынтымактуу болуп ушу Бала Саруу айылы өнүгө берсин. Дагы бир жолу ушу кечебиз жашынакай өтүп, мынакей азыр спортчулардын баардыгы келип атат, жазылып атат. Мен айтар элем ошо спортто да Анасбек агай бул чынчылыкты, тактыкты жакшы көргөн киши болчу. Ошо сыңардай спортто да бир жашынакай күчтүүлөрү жеңип, жашынакай ийгиликтерге жетишип келишим. Дагы бир жолу ушу ыраазычылык уюштуруу тобуна ана ушу арбак бир жан башына которулду болуш керек. Мен сезип Анасбек агайдын ушу Анасбек элесине чагылдырган кече куттуу, баяндуу, анан жашынакай өтсүн. Анан ушу Покров айыл өкмөтүнүн атынан кичине ушу спорт оюнуна кичине бетине ала келди элек, ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат баарыңыздарга. Уулдар тыгын жакта турат. Рахмат. Уке, рахмат. Кыргыз эл жазуучусу Элубай Отунчиев жазуучу акебизди бул жерде айтып атат, Куда деп. Куда катары Акгүл Апчені, Акынбек жезделерди чогуу чакырайлы. Келиңиздер. Айтматов районунан дейбиз. Жаңы Айтматов районунан Кара-Бургадан келген аксакалдар. Келиңиздер. Келиңиздер. Көрбөгөндөр көрө алыңыздар. Мына китептерин окуган 60-жылдардын аягында Москвадагы Горький атындагы Адабият институтун бүтүп келип, кыргыз журтуна 10 мыкты жазуучу деген атка конгон азыркы учурдагы кыргыз эл жазуучусу Элубай Отунчиев. Кымбаттуу мекендештер, Бала Саруу айылынын тургундары, сырттан келген коноктор, менин кудаларым, бүгүн ошол Анасбекти эстеген, ошонун мугалимдик устаттык кылганын эстеген, анын поэзиясын окуган, спортко машыктырган балдары эстеп, ушул агайыбыз жештейли деп атайын турнир өткөрүп атканына мен ыраазымын. Эгерде ошолор эстебесе, анда айыл өкмөтү, болбосо райондун өкмөтү унчукпайт болуш керек. Антпесе мен байкап атам да, ушул жерде райондун акими баш болуп, ошол өзү спорт боюнча башкарган кишилери келип, ошолор баш көз болуп туруш керек эле. Анан таластын телевидениеси келип, кабарчылары келип, ошону тартып, бүтүн республикага көрсөтсө жакшы болмок. Эмне үчүн бул жараң айылдыктар гана чогулуп, айылдыктар гана өткөрүш керек. Анасбектин ырлар китеби бүт Кыргызстанга жарыяланып, ал өзүнүн акындык дараметин көрсөткөн. Мына айылдын даңкын чыгарып атат азыр балбандар. Бизден Жоломон дүйнөнүн чемпиону болуп атат. Мына президент Жапаров атайын жарлык чыгарды. Кыргыздын адатын, салтын сактайлы, улууну урматтайлы, кичүүнү урзат кылалы деп, анан ден соолукту жакшырталы деп атпайбы? Ошол указ ишке ашып атабы? Мынакей Бала Саруулуктар ошол указды ашырып атат. Ал эми үчүн жанагы аким жок. Эң указды аткара турган ошолор да. Ошолордун кулагына бир ушу жетеби жетпейби билбейм. Муну келбеген уят иш. Мен жана айттым го, бул жерде жалаң Бала Саруу гана чогулуп атат. Ал үчүн комшу айылдар келбейт, өкүлдөр келбейт, өздөрү келбейт. 1-2 саат убактысын бөлүш керек болчу.
Туура, рахмат. Айтылат. Бул баары жетилет. Бул сөз жетилет. Азыркы сөз кезегин эми аксакалдардан баштайлы. Айылдын ардактуу аксакалдар аттанган Сүйүн акеге, Айылчы акеге жана ошол менен кошо Ибраим аке, Кушубак акелерди чогуу чакырайлы. Келиңиздер. Биринчи 90га кадам таштагандары сүйлөсүн. 90га кадам таштагандар сүйлөйт. Урматтуу коноктор, жана ушул айылдын жашоочулары. Мына бүгүн Аназбекти эскерип, баары ушул жерде чогуу отурабыз. Эми мен айтар элем. Ушул иш-чараны баштаган Астанадагы биздин балдар, жанагы шаардагы биздин балдар, ушулар уюштуруп, ушул иш-чараны уюштуруп атыр. Анан көп кырдуу таланттуу эле да. Бардык жана. Мына айтып кеттиңер го, өзүңөр айттыңар, неме кылып атырсыңар? Акындык жагында да бар, музыка жагынан да бар эле. Мектепте болсо, математикадан сабак берчү. Азыр математикте жок. Бардык эле телефон кармап отур. Анан эми дагы бир айтарым, бул баланын неметилиги, бул өзүнүн жолдоштору менен, туган немеси менен жугуштуу бала болчу да, бардыгы неметил. Муну менден кийинки дагы немелер айтышар, эми жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Урматтуу көпчүлүк. Бұл жердегі қатысып отырғандар бардығы. Баласару айыл үшін бүгін чоң есте қала тұрған ұшындай бір іс-шаралар өтіп атат. Бұның ұшын іс-шараны ұйыштырабыз деген кішілер ең бірінші ұшын үй білезіп, мұның балдарына рахмат. Елде бұрын естеп, шатауысын, мейнеттерін естеп көпшілікке бір ескерту жасап қойылды деген балдарына рахмат. Ордың атын көтеріп отыр. Ұшыға мен разым. Мұққаныңарға рахмат. Урматтуу жұрт. Мына бүгін Анасбек акебиздин жашынакай саамалыгы болуп атат. Ушул саамалыкты уюштуруп баштаган мынагы балдарыбызга чоң рахмат. Айланандар Астанадагылар болобу, Бишкектегилер болобу, баардыгыңар бала чакаңардын атын көргүлө, жакшылыгын көргүлө. Шундай ишти колдоп баштап, биринчи жолу баштап берип отурасыңар. Бул Анасбек агайыңардын кылган ишин, тирлигин, силерге берген билимин баалап, ушундай кылып уюштуруп атасыңар. Мен өтө ыраазымын. Ушундай инициатив кылып уюштурган балдарыңарга чоң рахмат. Бала чакаңардын жакшылыгын көргүлө барыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык. Эң биринчи барыңарга ден соолук, саламаттык каалайм. Кептен бери айыл өкмөтүнөн, айыл аксакалдары, кодалар сүйлөп атат. Баардык жакшы эмесин. Мен бир гана нерсени айтайын. Мен ушу Анасбек акем, Анасбек агай менен бирге иштешип калганыма өтө сыймыктанам. Анасбек агайдан бир гана мен эмес, канча мында тарбияланып өстү, ошо тарбияланып өскөн балдар азыр ошо жакшылыгын көтөрүп, эскерип, мындай жакшынакай эскерүү кечесин өткөзүп атат. Анас акем айтып атат, көп кырдуу талант болгон. Негизи чындык, көп кырдуу талант. Айтып берсе сөз көп. Тетерде өмүр баянды жазылып турат. Билбегендер айырдан окугуза болот. Жолубузду бу жерде аксакалдар айтып атат. Анас акем өзүнчө бир жаралган инсан эле, мыкты эле. Өмүрү да сайы кыскара экен, жолбозо эл бою Куда жазуучу акын айткандай, не бир дагы жакшы чыгармалар жазмак. Бирок эл учу кур эмес. Мына Манастан калган калың кыргыз эли, калың кыргыз элинин ичинде талас
таластан не урукмуш чыгандар чыгып атат. Анын ичинде мына кичинекей бала сару айынан эле канча мыкты чыгандар чыгып атат. Балбаны уста бар, булакчы уста бар, танкизи уста бар, башка уста бар, баардыгы бар да. Кудай ушундай таланттардан кур калбасын. Ушундай таланттарды көрүп, дагы кийин улам өнүп өзгөрөт деген ойдомун. Баардыгыңарга мен ден соолук каалайм. Уюштурган мына Бишкектен мен бир гана нерсе эсимде калды. Кечинде үйгө мактанып баргам. 59-жылы окуган балдар кыздар бар да. Киевка баскетбол боюнча апарган экен. Ал убакта айтканда Киев району Баласары кичинекей мектеп, Киев деген чоң, аерде Орузда окуйт, башкасында окуйт. Ошол жерден барып баскетболдон биринчи орунду алып келсе, алар чичалап тей капкан орда тең куалап кетти. Так мен уругулап. Ошону үйдөгүлөр айтып эмес кечинде өзүм аялыман да сурадым, анан ага ишенбей Шападан сурадым. Мына Ибрагим иниси, аза келип ошону тастып атат. Аза туура, сурап койсом болду, анын эмнеси эмес. Чындык. Баласары эли, жалпы кыргыз эли аман болсун, асманыбыз ачык болсун. Бүгүнкү оюнда жана Акгүл апчам айткандай, Аназакем чындыкты айткырып чыркырап өтүп кетти. Чындык менен бардык спорт оюну жалпы эле аман элдин подкастына кайгылып өтүп алайлы. Уюштургандарга чоң рахмат, жакты барыңарга рахмат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Сагын Баялышеваны чакырабыз. Келиңиз эжеке. Бардык тараптан баракелистерди. Урматтуу бүгүнкү Анасбек агайды эскерүү кечесинин катышуучулары. Анан эмне дейм? Ошо агай ыр жазып жүргөндө кече эле угуп калды приста. Дал баштап эски тетрадтарымды ачып атып, агайдын бир эки куплет ырын таптым. Ошону окуп берип коеюн силерге. Ар бир сөзүнүн мааниси ушундай адамдын жүрөгүн ойготот да. Erkeletip eçen sansız çalınıp, eğer biraz görmey kalsam sağınıp, aldeylegen, ağ emçegin emgizgen, asılımsın, kımbatımsın enekem. Jılganın susu şarkırap, yıldızlar bugün yarkırap, yıldızday süygüm elesin, jılmayıp gözgö tartılat. Agay ölse de agaydın elesi ölgön yok. Mına agaydın arbağına uşul yerde turgan жалпы Баласары eli, ayrıkça okuçular agaydın arbağına tazim etebиз. Agaydın yatkan yeri jайлуу, toprağı torpa olsun. Kalgan jakşılıkların ejeke anar eje, балдар kızlarınыздın, okuçularınыздın jakşılıkların görüp, köp yaşap aman bolуңуздар. Rahmat ejeke, emgegin balağыңызга. Dünyanın iki jolku çempion atası kanday söz sizden çıkadı eken? Assalamu alaikum. Jamat soğanlar. Buna bugün Anasbek'in bir yağı bizimle katarlaşılır. Bizden ulu. Anam yanағы ağaylar aytқандай mehneti çoğ. Biz akşamından жалпы Баласары eli sıymıştanam. Құдай жатқан жерін жайлы топырағын тортауын. Ошол мен айтайын. Anasbek жөнүндө болуп атыр да бул. Anasbek агайды айта берсек, спорттун ар түрдүү тармагында жүргөн киши, экөөбүз топто окуш ойногонбуз илгери жаш кезде. Волейболду да, баскетболду да, башкасында, футболунда экөөбүз спортто тең жүрдүк. Ордону абдан атканбыз. Биягына бар. Анан эми бул кишиде жазуучулук, союздук жазуучулар мүчөле, буда өнөр көп болчу.
ыр жасчы, башкалчы, ошолуп жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Ошол калган өмүрүн балдарына берсин. Жакшы кишилер. Саламатсың. Айдын тургундары, коноктор, бүгүнкү Анасбек агайдын балдары, анан уюштуруучу топ, Астанадагы, Бишкектеги Азамат Рахмат, анан бул ага жөнүндө айта берсек көп да, бул көп кылдуу таланттуу адам, бул 2-класста биздин класс жетекчиси болчу. Bunun talantı negizi mындай ар бир адамга бере бербейт. Bunun билбеген немеси жок болчу да негизи. Анан баягы өмүрү кыска экенин өтүп кетти. Айта бергенде көп эми. Менден башканын бәрин айтып бүттү. Менин оюм ар кимдин ою ар кандай болот. Жана Инзарбекке деп атпайбы, менин оюм Анасбек агайдын атын такыр өргөз керек да. Bunun таланты күчтүү, бардык жагынан таланттуу адам да спорт комплекске Анасбек агайдын атын берди деп мен өзүмдүн оюм. Ошону Айылдык кеңештин депутаттарына протокол сунуштадыңар, бош эле турган ийи жок немеге сыр кетет. Анан калгандагы Инзарбек экенин көчөгө башка жылдыра берер, мен каршылыгым жок. Мен оюм ушул комплекс көз керек да. Рахмат. Болдум. Рахмат. Эл менен кечесиңер эми. Аскана шаарынан келип ушул кечени уюштурган жаштарга беребиз. Баласардын жаштары барсыңарбы? Келгиле бул жага. Assalamu alaikum. Урматтуу айылдык бир туугандарым, аксакалдар, бүгүн Кудайдын күнүндө сүйүнүп, мына жакшынакай күн чыгып, кече туман болуп, күн жаап жакшы болбой атты эле. Мына бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнүп, жакшы күн болуп атат. Күн чыгып, ачык асман, элдин маанай жарык. Урматтуу айылдаштар, Баласаруудун мыкты инсандарынын бирин даңктап, көтөрмөлөп, эскерип, ошол күн болуп атат. Бу жерде аксакалдар, Бишкектен келген аксакалдарыбызда сунуш кылып атат, жаштар да сунуш кылып атат. Ушу 28 октябрда ушу Анасбек агайдын эскерүү күнү болуп, жакшы турнирлерди өткүзүп, ушуну өткүзөлү деп. Мен атам да апам да мугалим болгон, Анасбек агай менен чогуу эжеке менен коллега болгон бул кишилер. Бул кишилердин бардыгы айылдын күзгүзү болгон. Айылдын күзгүзү болгон, айылдын мыкты инсандары болгон, интеллигенциясы болгон, мындай айтканда. Айылдын көркүн көрсөткөн, аларды көргөн адамдар сүрдөнүп, түздөлүп тура турган кишилер болгон. Ошол кишилер биздин арабызда өтүп кетти, арабыз майдаланып кетти. Мына мондай мероприятияларга бардыгыбыздын көртирлигибиз бар. Ар кимибиз ар жакта жүрөбүз. Биз мына Бишкектен келип атабыз, Астанадан келип атабыз, мына жаш балдар. Жаш балдар ойгонуп атат, сыртка чыгып, айылдын баркын билип, адамдын баркын билип, өзүнүн алтын топурагын, ушу туулган жердин топурагын баркын билип, ушундай деңгээлге жетип, бүгүн ушундай болуп атат. Өзүбүздү өзү сыйлабасак, сырттан эч ким келип сыйлабайт бизди. Мына бүгүн Элубай аксакалыбыз, Кыргызстанга атагы чыккан аксакалыбыз бар. Ушул киши да жана туура айтты. Эмне үчүн жергиликтүү бийлик жана башка адамдар жок деп айтылды деп, мына жестебизде сиз айтып кеттиңиз. Мындайда дайыма эле саясий чогулуштарга чогулуп бербешибиз керек. Жеп саясий топтоо жана очколорду алып, адамдын жашоосу өзү кыска эле, бат эле өтүп кетет. Адамдын өзүнө билинбейт. Бардыгыбыз өтөбүз мына жерден. Өлүмдүн даамын бардыгыбыз татабыз. Мына жерде жаштар турат, улуулар турат, бардыгыбыз. Бирок тиги дүйнөгө бара турган сооптордун бири мына агайдын кылып кеткен эмгеги. Анын жазган ушул жердеги мына Шапаке, мына Түгөлбай аке Бишкектен жакшы инициативаны көтөрүп, мондай кылайлы, мондай агайыбыз бар эле, ушулардын баарын бизге үйрөткөндө, ошонун баары тиги дүйнөгө сооп болуп кетип атат. Үч эле нерсе барат. Үч эле нерсе. Бул дүйнөдө кылган эмгегиң бирдеке жарыя садака деп коет. Мектеппи, медресеби, мечитпи, көпүрөбү, же дагы элге коомчулукка пайдасы келе турган бир нерсе болсо, ошол түптүс барып турат соопчулугу. Экинчиси бул
өзүңөн калган илим. Агайдын мынакей жазган калеми курч экен. Мен азыр Азималыга айттым, эжеке сизге да айтып кетейин. Агайдын багы жазылып кеткен, көрүнбөй калган немелерин мен чыгармасын толугу менен чыгарып берейин. Ошол биздин мектепке, ушу мектебибиздин библиотекасында болуп, ар бирөөбүздүн үйүбүздүн полкабызда жыйылып турса, бул эң сонун нерсе болот. Ошону окуп, азыр баардыгыбыз эле YouTube менен жанагы орустун мультфильмдерин көрүп атпайлыбы? Бул коомчулугубуз бузулуп атат. Коомчулугубуз макулук болуп кетип атат. Эртеси күнү эчтеке болбойт. Свет өчүп, интернет өчсө баары токтойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, балдарыңарды жаа атканды, ат имгенди күрөштү үйрөткүлө деп. Ошол сүннөттөрдүн бир эмес баардыгы бар. Бу жерде арабызда улакчыларыбыз бар, күрөшчүлөрүбүз бар, мыкты инсандарыбыз бар. Сырттан ким келди? Сырттан сыйлаган адамдар келди. Чиновниктер жок. Баары куйругун кыпчык кетип калды. Эмесе Покровка айыл өкмөтүнүн эң чоң айылы ушул. Ушул жерден депутаттар эмне үчүн айтып туруп, акимди жетелеп келбейсиңер, же болбосо губернаторго жетиспейсиңер? Айтыш керек. Мен айтпайт элем бул нерсенин баарын. Просто ар дайым шу Баласаруу же Манас району дегенде ушу айылды чогултпайлы койчу деп эле мына айылдын атынан же райондун атынан деп берип койчумун. Мындайда токтотуш керек экен. Чогултуш керек экен. Кандай кылабыз деп мына бир аз угуш керек экен. Элдерде жону менен сезиш керек экен. Ушуну бирдекени 5 кишинин башын бириктирип уюштуруу кандай экен деңгээлде. Ошо 5 кишиге тамак бериш кандай экен. Ошонун баарын баркын билиш керек. Ошонун мээнетин билиш керек. Аны билмейинче адамдын өзүнүн жонунан көрмөйүнчө эчтеке болбойт. Ошон үчүн бири-бирибизге ушундай күндөрү бир эле кыйынчылыкта эмес, жакшылыкта да бири-бирибизге бут, бири-бирибизге бел болуп берели. Баарыбыз бир атадан ушул айылдын арыгынан суу ичип чоңойгонбуз. Ушул айылдын топурагын жыттап чоңойгонбуз. Анан кийин баягы уруш талаш тартыш болот. Мен бир таржымалды да айтып коеюн. Ушу Баласаруу ГЭС деп тигиндей мындай деп анча-мынча бөлүнүп деп баягы сөзүн алаты болуп жүрдү. Бирөө мени жаман аттуу болду, айылдын атын коюп кой тигиндей. Таржымал мындай. Ушул Орто Токой, Папан, анан Кировка водохранилищеси үчөө каралды. Үчөө каралып президентке сунуш көрсөттүм мен министр энергетика катары. Алып кирип ушуларды изилдейли деп. Изилдеп келгенде эң благоприятный, мен трибалист эмесмин. Эң благоприятный, эң удобный ушул биздин Киров суу сактагыч экен. Ошол буйрук менен келип бияка Кудай буйрса отурду. Президентибизге айтып, кайсы айыл жакын деди. Баласаруу айыл жакын дегенден Баласаруу аты болсун. Анан айттым, ал айылда мен болом. Эртең дагы мени минтет десем, эчтеке болбойт, баары жакшы болот деп ушундай болду. Ошондо мен Баласаруу ГЭС болуп калдым. Кудай буйрса бу да бүтөт. Анан урматтуу жаштар, айтып атам го, могу жылда аксакалдарыбыз биздин шаардагы байкелерибиз айтты. Бул кишилер тарбияларын көргөн, ошол агайыбыздын окуучулар болгон. Мен дагы кишини көрүп калгам. Анан ушул 28 октябрды колдон келишинче ушу айылдын ынтымагы ушул аксакалыбыздын, ушул агайыбыздын эскерүү күнү кылып өткүзүп турайлы. Бул көп деле каражат кетпейт. Биздин убактыбыз эле кетет. Убакыт деген үйдө жатып алып сотканы деле чукулап атабыз. Азыр баары саясатчы болуп калды. Бирөө өлүп калды же бирөөдү камап салдыса бүтүбүз чукуп карайбыз. Эмне болуп кетти кызык. Анан ушундай жакшынакай мааракеге, жакшынакай уюштуруп аткан ушундай мероприятияларга катышпай койгонубуз бул жаман. Баардыгыбыздын көп тирилигибиз бүтөт. Күз уже бүтүп баратат. Кудайга шүгүр, баары жакшынакай болду. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетет элем. Ушул 28 октябрды жылда өткүзүп, агайдан башка да мыкты инсандарыбыз бар. Мисалы, мына шахмат деп Эзенбек ака айтып кетип атпайбы? Эзенбек акенин да шахматка салымы чоң. Федерациянын, Бишкек федерациянын башчысы. Дайыма эле Баласарынын ынтымагы чогулуп атканда ошо шахматын көтөрүп келип эле бала чакасы менен уюштуруп берип атат. Ал кишилерди Түгөлбай акебиздин эмгеги да тренер болуп каяка гана атага жетип атат. Ошондой акелерибиз арабызда бар, арабызда жаш балдар бар. Мынакей Ноорус бар, Улактын атын, Баласарынын атын жеткизип аткан тияка көп жакка жеткизип атат. Мына өзүбүздүн чемпиондорубуз, ушунун бүтүгү өзүбүздүн арабызда эле жүрүп атат. Баягы орусча айтып коет да, нет пророка в своем отечестве дейт. Өзүңдүн өлкөңдө дейт, өзүңдүн аймагыңда пайгамбар жок дейт да. Убагында пайгамбарларды өз эли сыйлаган эмес. Ошон үчүн өзүбүздүн батырларыбызды өзүбүз сыйлайлы, өзүбүз даңктайлы, өзүбүз көтөрмөлөйлү. Анан Азималы, мен да үй бүлөмдүн атынан ушул жакшынакай мааракеге кичинекей салым болсун, белек неме призге кошумча.
Ошол кыскача. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, мынакей баятан бери, эртеден бери Анасбай агай жөнүндө бир талай Анасбай агайдын өмүр баяны айтылды. Мынакей ушул демилгени Астанадан Бишкектеги жана Баласаруу жаштары көтөрүп, Анасбай агайды мисалында жаштар көп таанышпайт экен. Өткөндө Бишкекте бир жылда 2 жолу турнир өтүп турат, Бишкек ынтымагы Баласаруунун. Ошол жерде шапакелер ушулар Анасбай агай жөнүндө, спорт кандай көтөрүлгөн жөнүндө айтып берген. Анан кийин биздин жаштар да ушу демилгени колдоп көтөрүп, ушундай биздин айылда ушундай инсан болсо, ушундай спортту көтөрсө, ушуну Кудай буйрса ушу турнир катары жылына өткүзсөк деп сүйлөштүк, Кудай буйрса. Анан эми анча-мынча кемчиликтер болсо кечириңиздер, багы көч бара-бара түстөлөт дейт. Эмки жылды Кудай буйрса будан да жакшы өткүзгөнгө аракет кылабыз. Азыр эми биздин жаштар мына достук жөнүндө баятан бери Анасбай агай жөнүндө бүттүк, Анасбай агайды билген кишилер, инсандар жакшы сөздөрүн айтты. Ушундай инсандар биздин айылдан дагы чыксын. Эми мына жаштар азыр биздин достук жөнүндө белектери бар, ошо жөнүндө кичине сөз кылып айтып бериңиздер да. Кабыл кылып коюңуз. Айткандай, азыр Анасбай агайдын баласы Азималга кичине белегибиз болот, чапанын чаап неметип коелу. Кел Азимал. Дордойдо эң чоң размерин алганбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү атабыздын жаткан жер жайлы болсун, топурагы торку болсун. Ушул атабызды биз деле көргөн эмеспиз, тааныбайт экенбиз. Бирок Назарбек айткандай биздин шаарда ынтымагыбыз бар. Ушу шаарда ынтымагыбызда Шапаке сөз кылып кетти эле да. Анан Шапаке сөз кылгандан кийин мен үйгө барып өзүмдүн атамдан сурадым. Ушуну акебиз бар экен го депчи. Атам да өмүр баян айтып берди. Биз билбейт экенбиз негизи элечи шаарда жүрүп көп жылдан бери айылда эмне болуп атканын, кандай кишилер чыкканын. Ошондой бул Анасбек экебиз атабызды койчу. Атабыз 20-жылдын баатыры болсо, Доскул акебиз 21-жылдын баатыры да. Мисалы үчүн ушундай акелерибиз бар. Аккан судан аккан арыктан суу агат дейт го. Мынакей ушундай биздин балбандар чыгып атат. Санжар деген, Бектур деген, Жоламан деген, Тынар деген, Норусбек деген баатырлар чыгып атат да. Ушул акелерибиздин Досул аке, сиздин да айылга салган салымыңыз көп. Сиз билбейт деп ойлобоңуз, биз билебиз. Жаштар сезип жүрөбүз, аны ар дайымчы. Досул аке көп эле нерсе кылып жүрөт. Досул аке сизге да Алла ыраазы болсун. Ушундай эле кыргыздын кызматын кылып жүрөңүздөр. Негизи кыргызда жакшы сөз бар го. Желекти кимди эки эле киши көтөрөт депчи. Бирөөсү президент болсо, бирөөсү спортсмен экен. Биздин желекти, биздин спортсмендер ар дайым көтөрүп жүрөсүн. Досул аке, Кудай буйрса, сиз биздин желекти көтөрүңүз. Президент болосузбу же эмне болосуз? Кимди деле ошондой эметкендечи. Кимди да президент менен спортсменди көтөрөт да. Ошосу кандай биздин чемпиондорубуз көп болсун, биздин алдыга түшкөн акебиз президент болсун дегендейчи. Анан ошондой эле мен айта кетчү нерсе, Назарбек экебиз бар, өзүнүн бизге ар дайым жол көрсөтүп жүрөт. Ушул акебиздин аркабыздан биз ээрчип жүрөбүз. Ушундай акелерибиз да көп болсун. Кыргыз үчүн канын, жанын аяган, кыргыз үчүн, айыл үчүн ыйлаган инсандар, ыйманы күчтүү инсандар көп болсун. Ушул акелерибиз бар, биз аркасынан ээрчип жүрөбүз. Ушул акелерибизге бир кол чаап коесуздарбы? Ассаламу алейкум, Баласар айылынын тургундары, аксакалдар, эжекелер, апалар. Мына айылыбызда ушундай бүгүн агайыбызды эскерип ынтымак турнир болуп атат. Кудай буйрсачы. Биз Бишкек шаарында өтүп аткан айылдык аксакалдардын акелерин уюштуруп аткан оюнуна мен өзүм 3 жыл бардым. 3 командадан 2 командадан алып барып. Ошол жерден аксакалдар айтып калды эле. Айылда да бир ушундай жакшы чоң турнир болсо, биз да келет элек депчи. Анан ошонун эмесинде негизинде Назарбек өзү башында туруп бизге, жашы 50ден ашып калса да жаштардын алдында туруп түндө да түн ушул жерде Кудай буйрса иштеп, ушул турнирди өткүзгөнгө аракет кылдык. Баласар жаштардын атынан ушул оюндарына, эмелерине почти бир 80 000 сомдой бөлүндү.
кубок медалдарына адан тышкары 50.000 сом бөлүндү. Анан дагы бир айтып кете турган нерсебиз, ушул айылдын инсаны Досулбай экөөбүздү баарыңыздар билесиздер. Ушул айылга кылган эмгегин билесиздер. Спортсмендерибиздин алдына ат министи, анын алдына там берди, баарыңыздар өзүңүздөр эле көрүп аткан чыгарсыздар. Ушул Досулбайкеге да бир жаштар жыйналып Досулбайке Астана жак. Мен өзүм барып келдим, бул эмгегечи өзүм барып сүйлөшүп келдим. Акелер бир жыл голостон колдоп берди, бардыгы сизге бирөө жок деген жок. Баарына жыйналып колдойбуз. Сен эмесең деп шаар колдоп берди. Айылдын жаштары Кудай буйрса бир кичине бир күлүгүбүз бар эле. Аны айтып тапшырып койду бир эстеп. Ассаламу алейкум, Баласару айылын жамааты. Не дейсіз, Досулбай, шу ишиңизге ийгилик. Шу Баласару ардайым ынтымакта сыртта жүрүп, айылыбыздын ынтымагын, несин баарын сезебиз. Сиз менен сыймыктанабыз. Шу агайдын турнири бут болсун. Ал шу Бишкек Баласару айылдын жамааттарынын атынан сизге ушу кыл куйрук имгизүүнү баарыбыз чечтик. Ушул уюштурган Назарбек эке менен Жакууга рахмат. Алла разы болсун. Ушундай Акназар ушунча элдин башын кошуп, аке иштериңиздерге ийгилик, сиздерге да ушинтип айылдын ынтымагына кызмат кыла бериңиздер. Ушундай Жакуу, мына Жакуу деген баланын бул көп айыл несине ынтымагына көп чуркайт да бул балачы. Колунда баягы эч не болбосо да бияка тияка чалып, өткөндө да айылдан Бишкекке турнирге бир автобус менен айылдын балдарын алып барды. Экинин биринин колунан келе бербейт да бул нерсечи. Бар жакшыны жакшы деп айтыш керек. Айылда ушундай өзүбүздөн чыгып аткан жакшы балдарды колдоп, Досулбай аке. Не дейсиз, ошол ынтымагыбыз арта берсин айылдын. Ар дайым ушул жакшылыктарда кездешип жүрө берейик айылда. Кел Аккөлбейн көрсү. Жөнөкөй аргымак эмес, миллионниктин тукумунан кол чаап койгула берет. Атымда өзүм окшогон туйлаган экен. Урматтуу аксакалдар, урматтуу айылдыктар, жаштар. Мен буну кечеөнү кечинде уктум. Мага күтүүбүздө болду да. Бул ат мингизип баягы мен өзүм өзүбүздүн айылыбыздан чыккан мыкты балбандарыбызды колдоп, коюшуларды колдоп коелу, канат болойлу. Демине дем, бутуна бут болойлу деп душмандын көзүнө көтөрмөлөйлү деп жүрчүмүн. Анан өзүм күткөн эмесмин. Айылдын ынтымагынан айланайын. Алла разы болсун. Бул эң сонун нерсе болду мен үчүн. Мен да айдын 9-ында 50-ге чыктым. Эң жакшы подарка ушул болду. Өзүңүн элиң, өзүңүн жаштарың колдоп көтөрмөлөгөнү мен үчүн бул эң чоң сыймык. Эң чоң сыймык, эң чоң сыйлык. Алла разы болсун. Мындан арада өзүбүздүн айылыбызга, өзүбүздүн ата-бабабыздын жерлерине кызмат кылганга Алла Таала насип кылдын. Барыңыздарга ден соолук. Ушул айылдан мыкты инсандар өзү-өзүн чыга берсин. Дүйнөнүн артынан кубайлы, ынтымактын артынан кубалайлы, биримдиктин артынан кубалайлы, бири-бирибизди колдойлу туугандар. Өмүр кыска.
бат эле кетебиз. Бул келген дүйнөдө биздин максатыбыз эмне? Бала чаканы багып, катын бала чаканы багып, эптеп оокат өткүзүш эмес. Алла Таалам айткан, мен силерди жараттым мага ибадат кылыш үчүн деп. Ибадаттын ичинде коомчулукка пайда келтирбесең, 5 маал намазыңда, кылган ибадатыңда эчтеке жарабайт. Ошон үчүн эң биринчи нерсе коомчулукка пайда келтиришибиз керек экен. Коомчулукка пайдасы тийбеген таква адамдарда ичине экинчи этапка кетип калат экен да. Ошон үчүн эң биринчи пайгамбарыбыз айткан, коомго пайда тийген адамдан ошонун артына чоң сооп болот деп. Алла разы болсун жаштар. Алла разы болсун аксакалдар. Ушуга дем бергендер силерге Алла разы болсун. Сага да Алла разы болсун. Будан аркадагы байгелер бар. 40тан өйдө футбол бар. 40тан ылдыйдагы футбол байгелер бар 10 миңден. Аркан тартыш болот, шахмат ордо болот. Байгелер Кудай буйрса жакшы эле бар. Ордого биз өзүбүз сайганбыз 10 миң. 10 миң. Шахматка 10 миң. Футболго 10 миң. Футболго негизи 20 миң өйдө ылдый болуп 10 миңден да. Анан дагы азыр бир талайдагы байгелер бар экен. Азыр айтышат балдар. Кичине чыдап коюңуздар, эми азыр бүтөйнөп калды. Кимдер эми? Мектептеги. Ой, балдар, арабызга кечеле жакында эле кайрадан дүйнөнүн чемпиону болуп, кайрадан Азиянын чемпиону болуп келген Жоламанды чакырбасак болбойт го дейм, Жоламан дүйнөнүн чемпиону азыр бир айда. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, апалар, байкелер, инилер, барыңыздарды. Ушундай бүгүн ушундай атабыз, агайыбыз жаткан жери жайлуу топурак топко болсун. Жанатан бери угуп атабыз. Ушундай сонун сөздөрдү айттыңыздар. Ошол анын баарын угуп биз чындыгында ал адам жөнүндө жаңы таанып, ушундай канчалык ушундай айылыбызга, Кыргызстанга канчалык салымын кошконун угуп отурабыз. Анын жаткан жери жайлуу болсун. Жана бул жерде Роскол Аяштамга да терең ыраазычылык, анткени ушул айылды өзүңүздөр билесиздер канчалык жакшы иштерди кылды, ушундай айылды астыга сүйрөп жүрөт. Сизге ушундай терең ыраазычылык да бул менен эч качан токтоп калбастан дагы ушу айылга баардык жаштар болуп чогуу бирге салымыбызды сала берели. Ушундай баарыңыздарга чоң рахмат, ушинтип ар дайым колдоп, ушундай колдоп жүргөнүздөргө терең ыраазычылык. Рахмат. Азиян дүйнөнүн эмки жылы кайрадан кубантып, Францияда, Парижден бизге салам айтчы, ак калпагың бийик ыргытып. Силер үчүн мен этиңерди актадым, ала толук аксакалдар. Биз Кудай кааласа Олимпиада чемпиону болдук деп бир батып өрүп койду. Илайым, амин, Олимпиада чемпиону болдум. Рахмат. Урматтуу Баласары эли, коноктор, жаштар, акелер, эжелер, карындаштар, үкөлөр. Биз эми бүт туугандар рахматтан башка эмне айтпоо керек. Алла разы болсун. Эң биринчи мынау ушундай инициативаны көтөрүп, ушундай мааракени өткүзүп берип аткан эң биринчи Демилге дейт го. Ошо Демилгени көтөрүп аткан биз кече 4-5 күн мурун эле угуттук. Сал чукуураак болуп калды. Ушул уюштуруучулардан атамдын биринчи окуучуларына атам өзүнүн атаңды көргөн өлбөсүн деген ошо экен да. Ошолор уюштуруп ушундай эмгегин баалап, канча жылдык эмгегин атам өзү деле айтчу экен. Мага грамотанын кереги жок. Мага сыйлык, наркы эл агартуу эчтеке деле албаптыр. Мага сыйлык окуучуларым сыйлап турса, ошол грамота ошого мага отличник деп айткан экен да. Эми ошол тилеги кабыл болуп атса керек. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Элге рахмат, Баласары элине ушинтип сыйлап келип атсыздар. Аккан арыктан суу агат дейт. Ушундай таланттуулар чыга берсин. Мына чыкпай койгон жок.
биринин артынан бири чыгып, спортсмендер чыгып атат, ырчылар чыгып атат, оончулар чыгып атат. Эртеден бери баарын айтып кетишти. Сиздерге чоң ыраазычылык. Анан кийин биздин бажалары, кудалары, туугандары, байгелер сайып турат. Биз Назарбек акеге ошол жерден кошумча кылып, жанагы байгелердин үстүнө кошумча кылып эметип атабыз. Бул жерде көрүп, кичине сый тамагыбызды жеп кетиңиздер үйдөн. Мына эртеден бери какыйып туруп эле эметип кетти ошо, бирок Доскул аке да жакшы айтып кетти. Бүттүгүнө чыдаш керек. Анан кийин могу бир туугандарым да сүйлөсүн. Өздөрүнүн оюн айтып койсун. Чоң рахмат сиздерге. Эжекелер, апалар, Баласары эли төркүндөрү бүгүн атамдын арбагын эстеп, ушинтип эмгеги текке кетпептир. Баарыңыздар эстеп атсыздар. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Баарыңыздарга ден соолук, жакшылык. Айлыбыз мындан ар тараптуу спорт жагынан, бүт жагынан өнүгө берсин. Атам жаткан жери жайлуу, топура торко болсун. Ассаламу алейкум. Баласары айылдын эли, коноктор, урматтуу. Бардыңыздарга Аллах разы болсун. Келип ушу атам жаркын элесин аралаган турнирге катышып, каалоо тилегиңиздерди айткаңыздарга, ушуну көтөргөн демилгечилерге, уюштургандарга, колдогондорго бардыңыздарга Аллах разы болсун. Атам арбагы разы болсун. Эмне дейм, айыл элибизде ынтымак күчөйө берсин мындан ары. Кудайым буйрса, ушу айылдан мыкты инсандар чыгып берсин, бардык жааттан чыгып берсин. Кудай буйрса, күрөш, окумуштуулар чыксын, илимдүү, билимдүүлөр чыксын, балбандар чыксын. Кудайга шүгүр бар экен го, жана ким айтып аткандай. Ошол эле баары айылыбызга ден соолук, аманчылык, жакшылык каалайм. Жаштар өзү берсин. Атам арбагы разы болсун, ушу эң башкысы. Ушундай атабыз менен биз сыймыктанабыз. Бар болоюк, бир болоюк, ынтымактуу болоюк ар дайым баарыбыз. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ассаламу алейкум айыл жамааты, айыл аксакалдары, атамдын курдаштары, курбулаштары. Сиздердин бардыгыңыздарга инициативаны көтөрүп аткан жаштарга, Астананын жаштарына инициативаны көтөрүп атканына башында турган Назарбек акеге, Акназарга рахмат, Алла разы болсун. Ушул нерсени уюштурган кишилерге, Өкөн аке бар анын арасында. Бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Эртеден бери айтыла турган сөз тиле калган жок. Ошо сиздердин айткан сөздөрүңүздүн баарына кошулам. Атамдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштар, уюштуруучулар, баарыңыздарга, ушул уюштурганыңыздарга, ушундай эскергениңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Эртеден бери жакшы сөздөрдүн баары айтылды. Ошол сөздөр, каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Атамдын жайы жаннатта болсун. Алла разы болсун баарыңыздарга. Бир нерсени айтып кетейин, урматтуу Баласары эли. Буйрса, биз деле ушу турнир уюштурсак, эскери көчө уюштурсак, спорттук деңгээлде эмес, чыгармачылык деңгээлин кошуп, баарын кошуп уюштурсак дедик. Ага чейин мына окуучулар уюштуруп жүрүптүр, ошолорго рахмат. Буйрса, жылына турнирге биз деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп турабыз. Келечекте мына 80 жылдыгына дайынданып атканбыз өзүбүздө. Буйрса жашынакай кылып чоңураак деңгээлде өткүзөлү. Ушул анан мына айылдагы, шаардагы акелерге, өзүбүздүн кичине мындай Кыргыздын жакшы жигиттерине, кыргыз калпактарыбыз бар эле, ушу кишилерге сыйлап кийип коюп. Түгөлбай аке, келип койсоңуз. Шапаке, Назарбек аке, Өкөн аке, Акназар экөөбүз уюштуруу кабинети.
Doskul aka. Kezem aka. Айылдағы ең мықты uyuşturucu жігітіміз Жагу келіп қой. Анан дүниені дүңгіреткен 2 жолы 1 айдың ішінде 2 мондай дүңгіреген сыйлықты ешкім алған емес бұл. Бұл мировой рекорд бош керек. Жоламанға бір қалпақ. Алла разы болсын сіздерге. Урматтуу туғандар, мына ушул кишилер уюштуруп ушундай той өтүп атат. Ушул кишилерге Алла разы болсун. Биздин зыялыбызды эртерээк ишке ашырып жиберди ушул кишилер. Рахмат сиздерге. Колталар менен узатып коюңуз. Рахмат.